Арыбаңыздар туугандар, Кыргызстан өтө бай мамлекет десем эч качан жаңылышпайм. Анткени Кыргызстан чын эле өтө бай мамлекет да. Аны бүгүн сиздерге ушул глауконит боюнча айтып кетейин дегем. Глауконит Кыргызстандагы потенциалы өтө жогору. Глауконит өзү кайда? Кызыл токой кээинде запастар мындай бар да ушул глаукониттин. Бул деген эмне баля десеңиздер, мисалы үчүн ушул көрөт ашып кеткенден кийин Иран араб өлкөлөрүнө согушту да Ормуз булугун бекитти. Ошонун аркасы менен Кытайга жана бизге көп жер семирткичтер жетпей калды да, азоттук жер семирткичтер. Эң кызыгы ошол жер семирткичтердин эң мыктысы органикалык өзүнчө табигый жер семирткичи бизде бар. Ошол кызыл токой деген генде да, бирок биз аны иштетпей жатабыз. Бирөө балким иштетип жаткандыр. Эгерде маалымат сиздерге белгилүү болсо айткыла, бөлүшкүлө комментарийга. Бирок менин билишимче жок. Ошол кызыл токойдон өзүм өткөм, сүрөт тартпай калыптырбы. Негизги кен кызыл токой запасы аякта ушул 18 миллион тоннага чейин бар. Инвестиция буга 15 миллион долларга чейин керек. Таза пайдасы ошол 6 миллион жылын сайын алып келип турчу кен да. Бул өзү жер семирткич, мал чарбачылыкта колдонулат. Сууну тазалаганга жардам берет жана сууну ошол сорбент катары да баягы көп мындай туура эмес заттарды соруп алганга жардам берчү нерсе да. Дагы эң кызыктуусу Жалал Абад областында кен жайгашкан кызыл токойдо. Ала Букада да болушу мүмкүн, Чаткалда, Сумсарда болушу мүмкүн. Чаткалда Кыркатоосунун тушунда, Капталында, Фергана ойдуңда түнтүк чыгышында бар да. Анан кызыл токой негизи ушул глаукониттин белгилүү кени. Жалпы ресурс ушул аны изилдешкенде, Советтер Союзунда изилдешкен, анан кийин да изилдөөлөр болгон. 15,3 же болбосо 18,5, 18,5 миллион тонна бар дейт да ошол кызыл токойдо. Глауконит рудасы болжол менен ошол 15 миллион тонна бул деген далилденген запас деп айтылып жатат да. Анан породалардын үлүшү аякта 20 же 80%. Бул деген аябай бай породалар. Ушуларды колдонуш керек. 300 миң тонна жыл колдонууга жардам берет. Мындай нерсе 300 миңди жыл сайын тоннага, мисалы биздин мамлекетибиздин ичиндеги муктаждык. Эгерде биз ушуну ушунча көлөмдө алсак, бул 50 жылга жетет да өзүбүздү ушул жер семирткич менен камсыз кылат. Ошол Жалал Абад облусунда ошондой байлык бар экен да туугандар. Эмнеге буга эмчекти көңүл тиешелүү түрдө бөлүнбөйт деп таң калам да. Глауконит кандай көрүнөт жана эмне үчүн керек? Табигый жашыл минерал, айыл чарба жана өнөр жай үчүн пайдалуу чийки зат. Таш түрүндө алса болот аны да. Таш түрүндө бул жер семирткич боло алат. Ошол калий жана микроэлементтер булагы. Даан кум түрүндө да жасаса болот. Мал чарбачылыкка керек. Бул деген кошумча минералдык сорбент катары колдонулат. Малдын тамагына кошулат. Малдын ден соолугуна сонундай түрткү берет да. Анан сууну тазалоого да колдонулат. Баягы көмүрдөй эле, активирдештирилген көмүрдөй. Фильтр жана сорбент катары ошол сууну тазалаганга жарайт да. Ошол эле мисалы үчүн саркындуу сууларды тазалаган ушундай аспаптарда ушул нерседен фильтр жасаса болот. Анан унтак түрүндө да колдонсо болот. Бул деген пигмент өнөр жайга керек, жашыл пигмент жана кошумча чийки зат. Жашыл жер деп коет. Ошону жашыл пигмент бул эмнеге керек да? Мисалы үчүн жашыл краска чыгарса болот да, кааласаңыздар. Түсү өзү табигый жашыл, катуулугу төмөн, жумшак. Тырмак менен аны мынтип бычырасаңар болот да. Анын түзүлүшү майда бөлүкчөдөн турат да, өзү мындай физикалык түзүлүштөрү. Дагы кызыктуусу, мен эсептедим, кантип казып алып, кантип иштетет. Геологиялык чалгындоо кылат, биринчи ачык ыкма менен казат албетте. Анан майдалоо электөө аспаптар менен майдалап элек кылат. Анан кургатып туруп майдалап тартуу да, мисалы үчүн гранулага айландыруу, жер семирткич азоттогудай. Фермерлерге жана рыноктарга, базарларга жеткирүү да. Геологиялык лицензия керек, чыгымдар ошого кетет. Эгерде мисалы үчүн силер бизнесмен болуп ушуну жасайм десеңиздер, геология лицензия аласыздар. Биринчи жол жана инфраструктура түзүш керек ошол кызыл токойго. Анан техника алыш керек, ал сөзсүз. Жабдуу жана линияны сатып алыш керек болот. Логистика керек болот да. Анан аны кен жер бетине салыштырмалуу жакын жайгашса, ачык ыкма экономикалык жактан ыңгайлуу болот. А ошол кызыл токойдо менин билишим боюнча ал көрүнө эле турат экен, сыртында жатат да. Мындай ачык эле аны иштетсе болот да. Эми кыскача канча буга акча кетириш керек болот? Экономикасы, инвестиция, түшүм, таза пайда, ушунун баарын карасак, глауконит долбоорунун 3 сценарий боюнча болжолдуу көрсөткүчтөрү
Биринчиден бул пилоттук этап, ушул кубаттуулугу 15.000 тонна жылына чыгарса болот. Ушуна биринчи этапта инвестиция буга 2,5-3 миллион доллар керек. Анан түшүм 0,5 же 2 миллион доллар жылына алынат. Түшүм эми таза киреше. Таза пайда ошол 0,15 же болбосо 0,8 миллион жылына алса болот да. Булар 1 миллион долларга чейин алса болот тазага киреше. Жалпы киреше менен анан салыктарын, ички чыгымдарын төлөп бүткөндөн кийин таза, таптаза тазалатылган киреше ошол 1 миллион долларга чейин барып калат жыл сайын да. Орточо завод салса кубаттуулугу 30.000 тонна жылына, анда ага 5-15 миллион доллар кетет. Анын жалпы кирешеси 4,5 миллион долларга чейин болушу мүмкүн. Жаман жылдары 1,5 миллион доллар. Анан таза пайдасы 1,5 миллион доллар же болбосо 2 миллион долларга чейин таптаза салыктардан бошотулган пайда болушу мүмкүн да. Анан ири комплекс курса ошол кубаттуулугу 100.000 тонна жылына. Инвестиция буга 50 миллион долларга чейин керек болуп калат, 20 миллиондон. Ошол түшүмдүүлүгү 5 же 15 миллион жалпы киреше алып келет, валовая выручка деп коет орусча. Анын таза пайдасы ошол бүт чыгымдарын төлөп бүткөндөн кийин 1,5 же болбосо 6 миллион долларга чейин жыл сайын алып келип турат да ушундай ишкана. Анан өзүн 2 же 7 жылдын ичинде актап коет ошол ишканага кеткен акчалары да. Ушуну эске алыш керек. Жана баага көз каранды, албетте логистика өтө маанилүү, жолдор, темир жолдор бар болсо сертификация да керек. Муну органик деген сертификация алса болот да. Ушул жер семирткичке азотко караганда, селитрага караганда бул жер семирткич менен семиртсеңер түшүм 10 эсе, 8 эсе көбүрөөк болот. Анан ушуга дагы органик сертификатын алса болот. Анткени бул жер семирткичти ошол органик сертификация кылган эл аралык уюмдар тааныйт, органикалык жер семирткич катары тааныйт да. Потенциалдык өсүү ошол 100.000 тоннага чейин ошол жылына алса болот ушул жерден. Ошон үчүн туугандар көп ойлонбой, кечке салыштырбай мындай барып ушул маалыматты билгиле. Тактагыла тактап алып туруп, эгерде госгеология уруксат берсе, баштагыла туугандар. Колуңарда 1-2 миллион доллар болсо, баштагыла, жок болсо, эчтеке колуңарда жок болсо, бир гана ушундай эрк болсо, баары бир баштагыла да. Ошол нерсени баштасаңар, президентке чейин жеткиле, ошол жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкүлө, фермерлер менен, ассоциациялар менен сүйлөшкүлө. Бизде Агропром ассоциациясы бар, агро өндүрүш ассоциация. Ошолор менен сүйлөшкөн, аларда миллиондогон акчалар бар да. Ошол долбоорду баштагыла. Эгерде ошол долбоордун башатына бизнес план жаздырам десеңер, техникалык, экономикалык негиздеме ТО жаздырам десеңиздер, эч кимге барбагыла, мага келгиле да. Ошол мен видеонун астында WhatsApp бар, телефон бар, ошого чалгыла, жазгыла, жолугалы, сүйлөшөлү, талкуулайлы. Мен сиздерге ТО жана бизнес план жазып берем. Анан ошо менен сиздер ошо жолду баштайсыңар, иштетесиңер. Бүт биздин мамлекетке жеткирүүчү ушундай биздин мамлекетти камсыздоочу жер семирткич жасайсыңар. Ошол жер семирткич органик деген сертификатты алганга жардам берет, жана бизде өндүрүлгөн ошол тамак аштарды, азык түлүктөрдү дүйнө жүзүнө органик деген сертификаттан кымбат сатканга, экспорт кылганга өтө чоң өбөлгө түзөт да. Ошон үчүн ушуну эске алыңыздар. Сиздер менен Искендер Шашев болду, саясаттануучу экономист, жана бизнес план ТО жазган боюнча ошол 21 жылдан ашкан тажрыйбасы бар адис. Ошон үчүн сөзсүз мага кайрылгыла ушул суроо боюнча да. Анда эмесе эмки видеолорду көрүшкөнчө комментарийлериңерди күтөм.